Ассаламу алейкум балдарым, амансыңарбы, тынчсыңарбы? Биринчиден чакыргандарга чоң рахмат. Адамдын адамдын алдында акысы бар, чакырганда келиш керек. Эгерде жакшы жакка болсо. Түнкү клубка болсо барып кереги жок. Ушакташканы болсо барып кереги жок. Уурулук, бирөөгө кыянат кылган мушташка барып кереги жок. Бирок жакшы жакка чакырдыбы барып кой. Анткени сен карыз болуп каласың. Ассаламу алейкум деди, сөзсүз жооп берип кой. Сен жооп бергенде сага салам айткан киши угуш керек. Эгер укпаса, жообуң өтпөйт. Кеде байкайсыңбы? Сен мага жооп бербей койдуң го дейсиң, жооп бербедим, экөөң урушуп кетесиңер ошондон. Ошон үчүн угуза жооп бериш керек. Ооруп калган кишиден зыярат, ооруп калган кишиден кабар алыш керек. Бул да адамдын алдындагы адамдын акысы. Анткени оорубайсың деген кепилдик эч кимде жок. Адам качан көңүлгө муктаж? Кыйналып турганда, ооруп турганда көңүлгө муктаж. Ошон үчүн мен жакында Италияга бардым. Италияга барганда дарылаштын алдында сурайт экен. Үй бүлөсүндө мамиле кандай деп. Үйүндө күлүп жайнап жүрөбү, мамилеси кандай, атасы урушпайбы, апасы түшүнөбү, көңүлүн көтөрөбү. Эгерде ооруп аткан кишиге канча дары берсең деле, үйүндө жакшы мамиле болбосо, көңүлү чөгүп турса, дары жукпайт экен. Эң жакшы дары эмне билесиңерби? Жылмаюу, жакшы маанай. Азыр адамдардын эң көп барган семинары ошол экен. Канткенде бактылуу болом, канткенде бай болом эмес, анткенде бай болуп проблемасы барлар толтура. Бий болуп проблемасы барлар толтура. Атактуу болуп проблемасы барлар толтура. Ошону канткенде бактылуу болом деген семинарлар дүйнөдө эң кымбат. Коучтор тренингдер ушул боюнча экен. Тойлордо да айтат го, үйлөнгөндөн кийин мындан ары бактылуу жашагыла деп коет, бирок кантип бактылуу болушты эч ким айтпайт. Экинчиден, адамдарга рахмат айтканды бил. Мен бул жака жөн эле келип калган жокмун. Кече, келчи. Атың ким? Ким? Залкар. Залкар силер менен тең бала экен, силер менен чогуу окуйт экен. Мага жазып ийиптир. Негизи менин жардамчыларыма жазчу. Көрдүңбү мындай түз болгондо эле кээде жакшы. А мен карап көрөм, кээде мени чакырышат, мен барсам билет сатып койгон болот, өзүм билбей барып алам. Ошого аябай териштирип көрөм. Биринчиден силердин окуткан компанияны жакшы билем, экинчиден бул жигитти жакшы билем. Менин кесиптешимдин баласы, атасы жакшынын баласы да жакшы болуш керек деп дароо макулдук бердим. Чоң рахмат балам, даражаң бийик болсун. Көрдүңбү, кыргыз эмне үчүн жети ата деген? Жети атаны билиш, ал атам, атамдын атасы бул, чоң атам бул, бабам бул, жотом бул, жетем бул, кубарым бул, оңой эле нерсе. Кептин бардыгы ошолор кандай жашаган. Сен дагы жоопкерчилик менен жашайсың. Мени жети тукумум билет. Эгерде жаман жашасам, ошолор кошо айтылат деп. Түкүнчө уурунун тукуму дегенди уктуңар беле? Түкүнчө баатырдын тукуму. Булардын ата-бабалары жакшы кишилер эмес, алдап кеткен, уурдап кеткен. Булардын бабалары жакшы кишилер, тектүү, түптүү деген. Жети атанын майнысы ошондо балдар. Сен ушундай жаша, мени дагы жети атанын бири болом. Менден кийинки укум тукум мен үчүн уялбасын, мени менен сыймыктансын. Ушул сага чоң мотивация. Мен атасын жакшы билем, чоң атасын жакшы билем, ошон үчүн ойлонбой туруп макулдук бердим. Далай жолу оозум күйгөн, макул деп барсаң билет сатып койгон болот. Алардын бизнеси, сен барып атасың, сен жаманаттуу болосуң. Ошон үчүн балдарым, экинчиден рахмат айтканды билели, уюштургандарга чоң рахмат. Анан бүгүн мага айтты, кесип таандоо, анан билим боюнча сүйлөшөлү деди. Туурабы? Кызыктуу тема ошолбу? Же сүйүү жөнүндө сүйлөшөлүбү? Эң кызыктуу сүйүү жөнүндө өзү. Мен союздун учурунда чоң койгом. Ал мезгилде коммунисттик партия башкарат эле. СССРди билесиңер да, уккансыңар да. Бир эле партия эле. Ошондо аябай зеригиштүү лекциялар өтчү, семинарлар. Эмнеге? Коммунисттик партия жөнүндө бүт профессорлор, академиктер эл кыдырып лекция өтөт эле. Ал мезгилдин идеологиясы ошо болчу. Айла жок барышчу, активтерчи, начальниктер, башкармалар, совхоздун директорлору ошол жерге барып отурушчу. Жөнөкөй элди алып келиш керек болгон. Биринчи күнү бир профессор келиптир дагы. Коммунисттик партиянын максаттары жана программасы боюнча лекция болот. Келиңиздер деп клубка жазып коюптур. Кечинде келсе, партком отурат, директор отурат, башка эч ким жок. Анан ойлонуп отуруп, эртеси 3-чү сүйүү жөнүндө лекция болот деген экен. Кечинде келсе, 90догу чалдан баштап 6 жашар балага чейин келип турган экен. Анысылак эчте батпай калгандар канча. 3-чү сүйүү жөнүндө дептир да. Анан лекцияны баштаптыр. Биринчи сүйүү балдарым дептир. Бул балдар эмес анда, бардык отурат да. Биринчи сүйүү бар, сүйүүнүн 3 түрү бар. Биринчиси аял менен эркектин ортосундагы сүйүү дептир. Экинчи сүйүү ата-энеге, мекенге болгон сүйүү, 3-чү сүйүү коммунисттик партияга болгон сүйүү деген экен. Ошол 3-чү сүйүүнүн максаттары, программалары жөнүндө лекцияларды баштадык деп айткан экен. Ошон үчүн балдарым, билим жөнүндө сүйлөшө турган болуп турбуз. Биринчиден, билимди жараткан Алла эмнеге катып койгон? Илим билимди Алла Таала сапарга, мусапырчылыкка койгон экен, бекитип койгон экен.
Анан машакатка бекиткен экен, ачкачылыкка бекиткен экен. Мына келдиңер. Кыргызстандын бар жагынан келдиңерби? Туугандарыңызда жашап атасыңар да, туурабы? Башкача болуп калдыңарбы? Үйдө куртканы бияк ыргытып, бут кийимди бияк ыргытып, носкини бияк ыргытып барып пульт кармагандар биякта молдо болуп калдыңарбы? Бирөөнүн үйү аябай жакшытакай болуп киресиң, кизип, эшиктен кечинде эжең келеби, тайжең келеби, кимдикинде болсоң дагы бытырат койгон бекем кыжылатчылык, туурабы? Келип алып туруп бир жерде сен көчө жыйнап койсо кыжылат болосуң, кабак кашың түйүп келсе кыжылат болосуң. Акчаң жок болсо да үйгө нан көтөрүп барайын деп атасың. Көрдүңбү? Бул сени кичпейилдикке тарбиялайт, бул сени турмушка тарбиялайт. Эң сонун мугалим турмуш. Атаң айтканды укпайсың, биягынан кирип, биягынан чыгып кетет. Апаң айткан бияктан кирбей деле коет. Мугалимдин сөзүнөн тажап калгансың, 11 жыл бою айта берип, кыргызда бир сөз бар. Айта берсе бет катат, ура берсе эт катат деген сөз бар. Биринчи мугалим урганда коркот элең. 11 класста мындай тамашлайсың го, мындай койсо. Биякты карап мынтип койчу. Ошон үчүн балдарым, сапарга чыкканда адамга илим жугат. Биякка максат менен келдиң себеби. Эмне максат менен келдиң? Үйрөнүп кетейин, билип кетейин, ийгиликтүү болоюн, канткенди ийгиликке жетем, моертан жакшы баалам, ошол максат менен келдиң. Адамдын кадырын көтөргөн максаты. Максатың барда чарчабайсың. Ошон үчүн эгер марафонго катышам деп спорт менен машыксаң, марафон болгончо чарчабайсың, бирок марафон бүткөндөн кийин эс алып жатып аласың. Ошон үчүн максаты туура коюш керек. Кантип марафонго катышам эмес, марафонист болом деп. Эгер ушундай максатты койсоң, марафон бүткөндөн кийин деле машыга бересиң. Китеп окуш керек, мына сынга кылышты окушум керек, анткени экзамен тапшырам. Анда сынга кылыштан кийин окубай коесуң. Мен китеп окурманы болом. Туруктуу максат койсоң, адам ошону уланта берет. Анан өзүң мындай үнүңдү бийик чыгарып айтып кой да, мен марафонист болом. Адамдын тилинен чыкса, анын кулагы укса, бул самоутверждение болот экен. Өзүнө өзү тапшырма берген сыяктуу болуп калат экен. Ошон үчүн балдарым бияка келдиңерби? ОРТдан мен Кудай кааласа эң алдыңкы болом. Ийгиликке жетишем. Мындай жакшы кайра кайталай бергиле. Көрөсүң, алтын сертификат алам. Менин атым ошо жерден чыгат. Президенттин колунан сертификат алам. Кыялдана бер, тилек кыла бер. Анын бардыгы бекер, бир тыйын эмес. Биз тилек кылганда да чектеп коебуз деп эле ушу 150 алсам болду, андай эмес, мындай кенен тилек кыла бер. Максимум канча? 245 246 тилек кылып коер. Сүйүнүп кетип мугалим дагы бирди кошуп койсун, мындай максималдуу тилек кыла бергиле. 5ке кирем деп дагы, кээ бир менин бир досум бар да, эптеп эле 5тен аттап алсам болду дейт да. Эптеп эле 5ке кирип алсам, 5тин 7-8 даражасы бар да. А пайгамбар алейхиссалам үйрөткөн эмне деп? Эң жогорку даражасына кирейин, Фирдаус бейишине кирейин деп тилек кылгыла. Силер дагы мындай эң жогоркусун алайын, Гарвардка тапшырайын, Кыргызстанда жок дегенде Америка университети, Манас университети, мындай чоң тилектерди кылгыла. Сүйлөштүкпү? Жаштын тилегин Кудай берет, чектебе, эптеп, септеп деген сөздү унутуп коюш керек. Ушул сөз силердин лексикондон жок болуп кетсин. Анткени сөзү болот, сөзүнө жараша өзү болот. Тилектерди чоң кыла бергиле. Мен тилектеримди чектебейт элем. Өзүм айылда жүрөм, орусча билбейм, бирок Америкада окушты кыялданат элем. Алла Таала тилегимди берди. Мына жерде китебим турат, Япон кереметинин сыры деген. Ким окуду эле? Окугандар барбы? Жок окугандар, э? Ушул жерде жазганмын. Кичинекей кезинде 1986 жылдары го дейм. Ошондо тилек кылганмын. Чыңгыз Айтматовдун Фудзиямадагы Адыр түн деген чыгармасы бар. Фудзияма тоо экенин билип алып, өзүм билбейм каяктагы тоо, эмне деген тоо, бирок кой кайтарып жүрүп, таш кулат ойнойт элем, мен Фудзиямадамын деп. Арадан 20 жыл өткөндөн кийин Фудзиямага чыктым. Менин оюм Фудзиямага 20 жыл мурда кеткен, боюм 20 жыл кийин жетти. Оюң жеткен жерге боюң да жетет, сенип кой. Алла Таала сен колуңдан келбеген тилекти сага бербейт. Бизде ошо колуңан келбейт, кыла албайсың деген сөздү ата-эне көп айтат, ошол мени бокотуп коет. Бир пил жөнүндө окуя бар, икая бар. Пил чоң эле пил. Байлап коюптур, эмне менен билесиңерби? Ичке эле жип менен байлап коюптур. Ошону үзбөй турат экен да. Анан таң калыптыр, пил ал чынжырды үзүп кетет, ал тросту үзүп кетет. Кичинекей эле жипти үзбөй турат. Байлап койгон ошону. А эмне үчүн жылбай турат, эмне үчүн үзүп кетпейт десе, кичинекейинде байлаганбыз деген экен. Ошондо тырбалаңдап үзөм деп аракет кылып көргөн, үз албай койгон. Азыр деле ойлоп жүрөт, үз албайм деп, ошо ойдон калып кеткен деп айткан экен. Атаңар, апаңар кыла албайсың, сен кыла албайсың. Бизде ушундай, мисалы кичинекей кезиңде сен деле атаң айтса керек. 3-класс ат менен десең, кой балам, жыгылып каласың дейт. Бирок кошунаңдын 3-класс баласы келсе ошого берет да, билесиңби? Өзүнүн баласына ишенбейт, кошунанын баласына ишенет. Колунан келет, кыла аласың. Мен силерге бир кинону көр деп айтайын. Эстеп калгыла.
Сила мечтаны ким көргөн? Джессика Уотсон жөнүндө. Көрөт десе ойду тону көрө бербей, TikTok'tu көрө бербей ошондой кинолорду көрүп койгула. Джессика Уотсон 16 жашында жалгыз өзү кичинекей каюта кайык менен дүйнөнү айланып чыккан кыз. Жалгыз өзү. Азыр ысык көлдүн бер жагынан ар жагына кой берейинби? Коркуп жүрөңөр чыгып калат. Жанына барганда МЧСке телефон чаласыңар. Жардам бергиле деп кичине мындай болуп кетсе. Океандар бул жакта карап көр, Тынч океаны турат. Тынч океандан баштаган, Тынч океан менен бүткөн. Биякта Атлантика турат, Инд океаны турат. Ошолорду бүт айланып келип, Джессика Уотсон, ошол жөнүндө кино бар, Сила мечты деген. Кичинекей кезинен тилек кылып атат. Мен дүйнөнү кайык менен айланып чыккан эң жаш кыз болом деген тилекти айткан. Эң башкысы атасы менен апасы айткан эмес. Келесо сен кит жеп кетет, акулага жем болосуң, өл. Озуңу жап. Забудь об этом деген эмес да, алар да тилек кылат. Алар да дуктан берген, колуңан келет бала. Колуңан келет кызым. Ошондон кийин ал кыз да жөнөкөй кыз болгон эмес. Тарыхты окуган. Ошо тегеректе ким дүйнөнү айланып чыккан, ким ошого аракет кылган. Ошондойлорду таап, бирөөнө барат дагы, сиз түкүнчөсүзбү? Ооба, сиз менин тренерим болосуз деп айткан. Ал оозун ачып калган мынтип элечи. Сиз мага үйрөтөсүз. Ошондой кылсаң киши да кете албайт, барчалар дей албайт да. Эмнеге мен ушуну тандап келдим десе, өмүр баяныңызды окудум, колуңуздан келет экен. Сиз атактуу деңиз адамы экенсиз. Сүзгөндү билет экенсиз. Мени машыктырыңыз, мен келечекте ушинтем. Ошентип отуруп экөө машыккан. Аягында бир тоскоолдук калган. Кандай тоскоолдук? Австралиянын мыйзамы боюнча 18ге чыкканга чейин жалгыз өзү сүзүп кете албайт деген закон жок экен. Өкмөт токтотуп коеюн деп атат. Закон жок, кыздын акысы бар экен да. Шашылыш түрдө закон долбоорун иштеп чыккан. Батыраак кабыл алалы, Джессика Уотсон сүзүп кетпесин, анткени мамлекет адамды ойлоп атат. Жаш кыз кырсыктап жолдо жок болуп калбасын деп. Ошого чейин шашылып сүзүп кетип атат. Атасы менен апасы айтып атат, айлана айтпайсыңарбы? Деңиз бар, толкун бар, чөгүп кетет, өлүп калат. Кырсыктар бар, океанда эмне деген жандыктар бар? Кит бар, акула бар. Эмне болуп, каяктан билет? Эми ой дебейсиңерби десе, апасы айтып атпайбы? Муну ал кыялы тилеги, кыялын тилегинен ажыраткыдай Кутой атакай деп атпайбы? А биздикилер колуңан келбейт, ушуну көп айтабыз да, кыла албайсың. Эгер кыла албайсың деген сөздү уккандачы, Гагарин космоско уча алмаган эмес. Стив Джобс но телефонду ойлоп таба алмаган эмес. Мындан 20 жыл мурда бул жомок болчу. Биздин убакта биз бойдок кезде кыздар менен сүйлөшсөң, анан ушундай телефонуң болсо, эшигиң барып тыкылдатсаң, анда жана стационар телефондор болот эле. Анан ошол жерден барып туруп чалсаң, анан кийин ал звонок, ал сен менен сүйлөшүп атат кызың, анан кийин ошол мезгилде барып туруп эшигин тыкылдатсаң, эшикти ачып койчу, бирөө тыкылдатып окшойт, мага үнү кылып атат десе, ачса сен турсаң деп алып күлөт элек. Вот наша фантазия депчи. Азыр мен айткандарымды көрүп силер күлүп атасыңар. Вот и дураки да. Көрдүңбү? Ошон үчүн балдарым, болбойт дегендин өзү болбойт. Болот Кудай кааласа. Гарвард, сен деле балдар окуйт, мен барып көрүп келгем, Гарвардта жүрүп келгем. Америкага деле мен англисче билбей эле кетип калгам, ошол видеодо бар, карап таап алгыла. Ким укты эле ошону? Ошон үчүн берекелерим, эми илим билим жөнүндө. Билим ушунчалык кымбат нерсе. Эмнеге билесиңби? Ал сеники, сенен эч ким ала албайт. Азыр байларды көрүп атасыңарбы? Байлыгын алып коюп атат. Алып мамлекетке өткөзүп, компенсация төлөтүп өздөрүн камап коюп атат. Түрмөдө кат жазып атат, мен ыктыяры менен жерими бердим, заводумду бердим деп. Бирөө алып кое турган байлык сеники эмес. Билигиң да ошондой. Мен кече депутат элем, азыр депутат эмесмин. Мурда министр элем, азыр министр эмесмин. Көчөдө жөнөкөй эле адам. Ошон үчүн адамды сүрдү кылган бийлиги дейт, кушту сүрдү кылган тырмагы деп коет. А билимиң качан болсо сен менен. Билимчилик даражаны эч ким көтөрбөйт. Канча бай өлдү, канча бий өлдү, канча депутат, канча министр өлдү, канча миллионер өлдү, кимди эстедиңер? Бир Стив Джобс 2011 өлүп кеткөндө менин эсимде бар. Калгандарды эстеп атасыңарбы? Бирок Чубага өлгөндө бардыгыбыз ыйлаганбыз. Араңарда ыйлагандар болдубу? Элмирбек Иманалиев өлгөндө анткени өнөрү бар, тигин илими бар болчу. Ошон үчүн балдарым, илим сен менен кала турган нерсе. Байлыкты сен коргойсуң, илим сени коргойт. Айырмасы ошол. Байлыгыңа өкүм чыгат, илим менен өкүм чыгарасың. Илимди иштетсең көбөйөт, байлык иштетсең азаят. Байлыгың көбөйгөн сайын касың көбөйөт, илимиң көбөйгөн сайын досуң көбөйөт. Илимдүүнүн тегерегинде талаптуу жакшы адамдар топтолот, байлыгы көптүн тегерегинде эки жүздүү мошенниктер топтолот экен, акпактар. Байлыкты коргойм деп жүрүп чачыңа карат, бирок илим сени коргойт. Ошон үчүн балдарым, илим билим ушунчалык кымбат нерсе. Бирок илим билимди кантип алышыбыз керек? Ушул кызыктуу тема экен. Биринчи, колдумда калып койсоңор баарыңар мындай. Биринчи эң маанилүү нерсе.
Илим алгандан эмне кыласыңар? Не кыласыңар? Биринчи окуйсуңар, туурабы? Дагы экинчи. Дагы айткыла, экинчиси эмне кыласыңар? Көрдүңбү, биздин балдар тартынчаак да, себеби коркушат, айтсам туура эмес болуп калат. Тартынбай айта бергиле. Кана тартынбайбыз деп сөз берип койгулачы. Биринчи эмне кыласың? Окуйбуз, сен айттың. Экинчичи? Өнүктүрөбүз. Үчүнчү? Изденебиз. Төртүнчү? Практикалайбыз. Бешинчи? Ишке ашырабыз. Алтынчы? Бир деген айтпай койдуңар. Окуйбузду айттыңар, угабызды айткан жоксуңар. Туура. Изденген башка. Окуган, уккан жакшы, бирок эстеп койгула. Бир процесс бар. Ойлонуу деген. Ушуну иштетиш керек. Эмне үчүн тангес, котангести түшүнө албай жүрөсүң? Синус, косинус, мен ушунча кыйналат элем. Себеби биз турмушта кантип колдонобуз, ойлонгон эмеспиз. Эгерде колдоно келсең оңой эле нерсе. Мисалы, жыгачтын куб чыгарыш отличниктер чыгара албайт, бирок уста жөнөкөй эле чыгарат. Эмнеге анткени турмушта колдонуп атпайбы? Мынча куб жыгач кетет күн сайын. Сууда жүргөн киши да ошондой, мынча куб суу керек. Турмушта ким колдонсо, Германияда дейт, аркада балдар отуруп алып бирдеке кылып атат дейт. Мугалим сабагын өтүп атат дейт. Көрсө агып аткан суунун ылдамдыгын текшерип атыптыр. Ошол ылдамды текшергенден кийин формуланы оңой эле түшүнүп калат экен. Бир эректир Кыргызстанда ошол айтып берип атпайбы? Мен дейт, мындай столду койдум элдин алдына дейт. Коюп туруп анан айттым дейт. Бул жерде канча илим бар? Айткылачы, канча илим бар? Кайсы илимдер бар бул жерде? Физика барбы? Бар. Дагы? Математика бар, дагы? Адабият бар, стол сүрөттөш керек да. Геометрия барбы? Дагы эмне бар? Химия. Жыгач эмнеден? Биология бар бекен, дагы эмнелер бар? Логика барбы? Дагы дизайн, фантазия, мышление бардыгы барбы? Ушуларды бүткөндөн кийин анан айтып атат дейт. Формула мындай, байгы силер үйрөнгөн формула үчүн. Агай ушул элеби? Ошолорду мен бир жума түшүндүрө алган эмесмин дейт. Ошон үчүн балдарым, ким тарыхка кызыгат? Кол көтөргүлөчү. Тарыхка кызыккандар. Тартынбай, эчтеке сурабайм, коркпогула. Билесиңби, мен турчу деп эле коркуп калбаймбы? Андай эмес. Балам, мен 1941 жылы согуш башталганын билем. 1939 жылы 2-нчи дүйнөлүк согуш башталганын билем, 1-сентябрда. Германия Польшага кол салды. Ошондон болгону 20 жыл мурда 1-нчи дүйнөлүк согуш бүткөн. 20 жылдан кийин 2-нчи дүйнөлүк согуш башталып атат. Мен мурда тарыхты сүйлөп элем. Мынчанчы жылы башталган, мынчанчы жылы бүткөн, мынча адам өлгөн. Ошо мезгилде Муссолини Италияны башкарган, Сталин Россияны башкарган, ал эми Германиянын Гитлер башкарган. Көрсө, бул илим эмес экен. Бул болгону хронологиялык таблица экен. Бул маалымат экен. Мен качан түшүндүм? Өзүмө бир суроо бергенде, эмне үчүн 1-нчи дүйнөлүк согуш болду? Эмне үчүн болду? Биз аны ойлонбойт экенбиз да. Макул, бүттү. Эмне үчүн 2-нчи дүйнөлүк согуш башталды? 20 жылдан кийин эле. Эмне үчүн башталды? Ким билет? Дүйнөнү бөлүштүрүү, туура. Эми ушуну оңой эле түшүндүрүп койсо болот экен да. Мисалы, бизнесте бир адам эле рынокто эле алса эмне деп коет? Эмне деп коет? Монополия. А 2 адам болсо, би болот, туурабы? Эгер көп адам болсо, поли, көп деген сөз. Көрсө, 2-нчи дүйнөлүк согуштан мурда 1-нчи дүйнөлүк согуш болуп атпайбы? Көп полярдуу эмес, balance of power, мен аны англисче окугандан кийин түшүндүм, Японияга барганда. Топ-топ болуп, блок болуп алган экен да, мамлекеттер. Сен менен мен союзник, бул менен бул союзник. Ошондо болбогон жерден принцти атып өлтүрдү. Ал жакка тигилер ультиматумду койду, а бuyakta карт бланш бар болчу. Эгерде сага согуш ачса, автоматически мен ага согуш ачам деген. Буга ишенип бул тилин аткарбай койду, буга ишенип бул кол салып койду. Ошентип отуруп эле бүтүнү согушка аралашып кеткен экен. Мейли, ал бүттү, Германия капитуляция болду, бирок 20 жылдан кийин кайра эле баштап атпайбы? Эмне үчүн 2-нчи дүйнөлүк согуш болду дегенде көпчүлүк айтат, Гитлер чыкты. Бул бир деңгээл экен. Экинчиси ал болду, бул болду. Айта берейин эмне үчүн согуш башталган? 2-нчи дүйнөлүк согуш. Көрсө, Франция менен Германиянын ортосундагы атаандаштык ошол жерден сакталып калган экен. Айтат го, у нас есть неоконченный разговор, ошол бар экен да. Unfinished business деген. Эми кара, Ленин өлдү. Ленинден кийин ким бийликке келген? Сталин бийликке келип атат, туурабы? Эми кара, ошону мен түшүнбөй эле жүргөм, эмне үчүн Сталин бийликке келген деп. Анан Оксфордтун тарых жөнүндөгү китебин окуп отурсам, мындай бир нерсени айтып берет да. Кызыктуу угуп турсаңар. Эгерде президенттик шайлоо болсо,
Ким шайлоодон утуп чыкса, ошол президент болмок дейт. Эгерде Советтер Союзунда андай президент шайлоо болбойт эле дейт. Демократия меселе. Эгерде абсолюттук монархия болсо, королдун же баласы же иниси болмок дейт. А Советтер Союзунда аны президент деп койдук, президент андай жок эле да. Кантип кийинки лидерди шайлайбыз? Ошо мезгилде кимдин шансы көп эле дейт. Ким эгерде өзүн элге Лениндин эң жакын катары көрсөтсө, ошонун шансы көп болот дейт. Сталин Троцкийчелик, Бухаринчелик, Зиновьевдей мындай таланттуу адам эмес болгон экен да, мындай көрүнбөй эле жүргөн киши болгон экен. Бирок ошо мезгилде Троцкий Ленин өлгөндө командировкада болот. Ал барайм десе Сталин айтат, сен иштерди бүтүрүп келе бер деп коет. Аны алыстаттыбы? Өзү Ленинди көмө турган, ишти уюштурган комиссиянын төрагасы болот экен. Ошондо бүт баарын уюштуруп, элдин көзүндө көрүнүп, Ленин эң жакын адамы катары элдин көзүндө көрүнүп калды, бул легитимность алды дейт да. Жолун ачып алды дейт. Ошого окшоп, кантип Сталин бийликти алып койду дегенде бир сыры мага ушинтип ачылды. Ошон үчүн ойлонуу бул өтө маанилүү нерсе, биринчиси. Экинчи илим алууда кагаз калем аз карап атам, кагаз калем кармаган адам деле аз экен караңарда. Эч качан эс тутумга ишенбе. Оперативная память деген бар. Моторная память деген бар. Краткосрочная память, долгосрочная память. Байкайсыңбы? Унутпайм дейсиң, эрте эжекеңди көргөндө эстейсиң го. Апаң бирдекени айтты, унутпайм дейсиң, бирок апаң эшиктен келгенде эстейсиң го чиркен. Уже кеч болуп калган болот. Сүйгөн кызыңа бирдекени убада бердиң, бирок эркектер сүйгөн кызын убада берсе унутпайт. Качан унутат? Үйлөнгөндөн баштап унута баштайт. Ошентип отуруп, эс тутумга ишенбей. Эң жакшы эс тутумга караганда, эң жаман калем менен эң бырышкан кагаз ошол жакшы. Калем кагазга ишен. Эгерде калем кагазга жазбаганда, менин мына бул китептерим чыкпайт эле. Ушулардын бардыгы жазып жүргөндөрүмдү китепке айландырып койдум. Жазып жүргөндөрүмдү китепке айландырып койдум. Окуганда билесиңер. Ошон үчүн берекелерим, эс тутумга ишенбе, калем менен кагазга ишен. Мугалим сүйлөп атабы? Жаз. Буяка бир спикер келдиби? Жаз. Арасында сон ойлор айтылабы? Жаза бер. Чоң атаң чоң менен сүйлөшүп атасыңбы? Жакшы ойлорду жаза бер. Бирок андайды айткан менен баары 97% кылбайсыңар. Ошон үчүн дүйнөдө ийгиликке жеткен 3% адам. Азыр оңой, мына мисалы, мен телефонумду көпчүлүк чукулап атат деп ойлойт. Бирөө сүйлөп атканда, бир жолу Апшыкыр ажыга сүйлөп атат, мен телефон чукулап отурам. Көп элдин арасынан байкап коюп турчу Апшыкыр ажыга. Бүткөндөн кийин микрофондон баарыбызга эле айтып койду. Эми ушунча мен сүйлөп аткандан кийин телефонду чукубай эле уксаңар болмок деп таарынган бойдон сөзүн бүтүрдү. Ал популярдуу адам. Жума намаздан кийин адамдар кезекке турду, мен да кезекке турдум. Учурашып эле жүрөм, бирок максатым анын көңүлүн кайра калына келтирип коюш керек эле. Анан учурашкандан кийин устаз дедим, бүгүн аябай сонун сөздөр сүйлөдүңүз. Мен сиздин сөздөрүңүздү жазып отурдум мына, бүт заметкалар. Мына сиз айткан десем, ошону бир көрүп ушундай көңүл көтөрүлдү. Кокус бирөөңөр сүйлөп атканда телефон чукулап отурсам ойлобогула, телефон чукулап TikTok карап атат деп. Мен адам сүйлөгөндө жазып отурам. Бир жолу бир апа айтып атпайбы? Бул үй бүлө маселеси боюнча. Балам дейт, аялың капа кылды эле дейт, бир күнү чакырдым да айттым дейт. Балам, ушу келиним сен үчүн келди, мен үчүн келди деп сурадым дейт. Деди эле жооп бер дедим дейт. Ооба, мен үчүн келди. Кимди ээрчип келди? Сен кимди сүйүп келди? Же мени сүйүп келди? Анан эмне капа кыласың? Ошону дароо жазып алдым, кийин ошону аңгеме кылып жазгам. Эгерде жазбаганда идея менден учуп кетмек. Мынтип карап отурсам бир күнү мен үчүн кел деп жазып койгон экен. Ошон үчүн ключевой слова деп коет. Балдарым жазганды үйрөнгүлө болбосо. Экинчи сыр ошол. Биринчи эмне экен? Ойлонуу процесс. Ойлонгонду үйрөнгүлө. Өзүңөргө өзүңөр суроо беришиң керек. Суроо бергенде аябай сонун да, суроодон суроо чыгарганды ким билет? Эмне үчүн согуш башталды? Мен айттым го, Франция менен Германиянын ортосунда атаандаш сакталып калган экен. Бул дүйнөлүк саясат боюнча. Анткени эл аралык процесстер жүрө берет экен, бирок структура өзгөрө берет экен да, жай өзгөрөт экен. Мына биринчи, эмне үчүн дүйнөлүк согуш болду? Себеби блок болуп, мынтип коет, balance of power деп коет да, мындай. Державалардын балансы деп коет. Ал бузулгандан кийин эки өлкөнүн атаандаштыгы сакталып калды, ошон үчүн кайрадан согуш чыкты. Эмне үчүн андан кийин 3-дүнйөлүк согуш боло элек? Көрсө, атом бомбасы чыкты, ошол кармап келатат экен согуштан. Болбосо Варшава договору бул жактан НАТО согушуп кетмек экен. Болгону эки жакта тең атом бомбасы бар экен. Жок болуп кетиштен баары коркот экен. Мурдагыдай бир жак жеңип, бир жак жеңил эмес. Гарантированный катастрофа. Эки жак тең жок болот экен да. Ошон үчүн согуш болбой келатат экен. Ошон үчүн ушундай. Көрдүңбү? Биринчи көп полярдуу дүйнө, анан эки полярдуу дүйнө, анан бир учурда
биполярдуу эмес, бир эле поляр дүйнө болду. Америка Клинтондон баштап Бушка чейин Америка өзү эле башкарды дүйнөнү. Эми кайрадан азыр көп полярдуу болуп баратат. Бияктан Кытай, бияктан Россия. Ошон үчүн адам кайталап турат экен. Мисалы, дүйнөдө эмне үчүн согуш болбой эле койсо болот эле, туура ойлоносуңарбы? Эмнеге согушат адамдар? Мунун жообунда кантип таптым? Security дилемма деп бар. Дилемма безопасности ким укта эле муну? Кол көтөрүп койгулачы. Эми чоңоюп калдыңар да, мындай тема көтөрө берейинби же сүйүү жөнүндө айтып берейинби? Кызыктуу элеби? Security дилемма. Муну мен Гарварддын китебинен окудум, Джозеф Найдын китебинен. Эмне үчүн дүйнөдө согуштар болот? Силер өзүңөр деле элестетип көрөлү, мындай көздү мындай жумсаңар, жумганда дароо көзүңө сүйгөнгө элестебесиң, мен укулам, макулбу? Адам көзүн жумганда эле. Мисалы, эми кайра мени карагыла. Внимание, аябай маанилүү. Ошондо эмне үчүн дүйнөдө согуштар токтобойт, эмне үчүн конфликттер токтобойт, ошону түшүнөсүңөр. Security дилемма деген ошол. Эки адам чогулуп кылмыш кылды. Экөө нарко бизнестеги партнерлор. Элестетип атасыңарбы? Экөө тең колго түштү. Бирок экөө тең сөз берген. Эгер кармалып калсак, бири-бирибизди сатпайбыз деп. Экөө колго түштү. Факт бар, далил жок. Ким юрист болом деп атат? Кол көтөргүлөчү. Факт башка, далил башка. Факт бар, далил жок. Далил жок, кармай албайбыз. Ошон үчүн кинолордо айтат го, есть доказательства. Күлүп тура берет го. Я знаю десе, но это не доказательство деп. Кылмышкерлер. Эми экөө тең колго түштү. Эми карагыла. Экөөнү эки жакка барып сурак кылып атат. Экөөдө тең мындай шарт коюлду. Эгерде сен тигинин сата турган болсоң, чындап эле далилдеп бере турган болсоң, нарко бизнесте жүргөнүн, сени бошотобуз, аны 25 жылга кетиребиз деп атат. Тиге да ушул айтылды. Экөөнө тең айтылды. Эгер тигини сата турган болсоң, сени бошотобуз, ал 25 жылга кетет деп атат. Экинчиси, эгерде экөө тең бирин-бири сатпаса, экөө тең 1 жылга камалат, 1 жылдан кийин чыгып кетет. Бирок экөө тең бирин-бири сатса, 10 жылдан камалат. Түшүндүңөрбү? Эгер бул муну сатып, ал муну сатпай кое турган болсо, бул кутулат сатканы. Сатылган адам 25 жылга кетет. Эгер экөө тең бирин-бири сатпай турган болсо, 1 жылдан кийин чыгып кетет. Бирок экөө тең бирин-бири сатып, далилдеп бере турган болсо, 10 жылдан отурат экөө тең, 25 жылдан эмес. Эми ушундай учурда экөөнүн бирөөсү болсоң, кандай ойлонот элең? Элестетип көр. Биринчи сатпайм деп отурасың, туурабы? Эми ойлонтасың мына. Көрдүң, эмне деген суроо келди? Ал кутулат, сен 25 жылга кетип атпайсыңбы? Эгер эң жакшы вариант ошол, экөө тең сатпаса 1 жылдан чыгып кетет. Бирок гарантия жок, ишенич жок да, көрдүңбү? Анан экинчи вариант, хорошо, мен саттым, ал мен сатпаса мен кутулуп кетем. На крайняк 25 эмес 10 эле жыл. Ошон үчүн согуштар болот экен да, дүйнөдө ошондой акыбал экен. Мына карасаң, эмне үчүн НАТО айтып атат, Украина бизге кирсе деле, биз сага Россияга зыяныбыз жок, бул жөн эле биз өзүбүздү коргонуу уюмубуз. Бирөөгө атака кылбайбыз деп атат. Бирок Россия коркуп атат да, жаныбызга куралдары менен НАТО келип калса, эртең бирсү күнү башкача ситуация болуп кетиши мүмкүн деп. Ошон үчүн эмне үчүн дүйнөдө согуштар Украина окшогон өлкөлөрдө көп болот? Себеби буферная зона деп коет экен. Эки атаандаш бетме-бет келбеш керек экен, ортодо бир чек калтырып коюш керек. Мына Кытай менен Россиянын ортосунда буферная зона бар. Ал кайсы өлкө? Кыргызстан. Иран менен Россиянын ортосунда дагы бир буферная зона бар. Кайсы? Түркменистан. НАТО менен Россиянын ортосунда буферная зона бар эле. Кайсы? Украина. Булар кыйын эле экен да. Кээде бул жак тартып кетет, кээде бул жак тартып кетет. Эң аягында ортолорунда калтырып кеткен. Эгер буферная зона болбосо, экөө бет маңда келип калса, Гитлер менен Сталин ошон үчүн согушкан. Эгер Польшаны калтырып койгондо, гарантия болмок. Бирине бири кол салбайт деген. Бияктан барып Сталин батыш Украинаны алып алды, тияктан келип ал Польшаны басып алды, экөө бетме-бет келип калды. Ишенич мындан ары жоголду да. Кайсыл жерде болбосун басып берүү коркунучу бар эле. Түшүнүштүкпү? Ошон үчүн ойлонуу өтө маанилүү. Экинчиси эмне дедим? Жазып ал. Эч качан эс тутумга ишенбе. Ал эми үчүнчүсү, окуган, уккан, ойлонгондон да маанилүү нерсе, алган илимиңди колдон. Эгер колдонбосоң, компьютер эле болосуң. Компьютер сенден жакшы билет, бирок компьютер эле турат. Эмнеге билесиңби? Сен колдонбойт. Ошон үчүн балдарым, илим алдыңбы, дароо колдон. Илим алдыңбы, дароо колдон. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан балдарым, дагы бир илим бар да. Эмне деген? Жакшы апа болуу, жакшы ата болуу. Азыркы Z поколение, мен аябай ойлоном, кыздарым деле Z поколение болуп калды да. Балам, кызым, муну көп карап атасыңар. Инстаграмды көп караган киши өзүн бактысыз ойлойт.
Себеби бул жака элдин баары бактылуучуларын коет. Жакшынакай, араңарда бар эртең менен туруп эле бетин жуубай туруп бер сторис тартып коюнчу дегендер. Же мындай майкачан туруп тишин чугуп бети мындай. Анда телефондо ойлонбойсуң, бирок жакшынакай бир кийим кийсең эле тартып чыгарып келет, билесиңби мындай. Өмүрүңдө бирөө гүл берген эмес, бирок бирөө бир күн келип сага гүл берип койду, жети, ошону сөз чыгарып коюш керек да. Ага чейин ойлогон эмес. Бирок капысынан жаңылып жатып Дубайга барып калды. Ошол жерде Буржи халифанын алдында чыгарып коеюнчу деп тартат. Бир да адамды көргөн жокмун, мен болушмуш эле деп бетиндеги шпаклевкасы жок түшкөн кызды көрөлөм. Же бар бараңарда. Биздин апалардын, энелердин, чоң элелердин үйдө эски сүрөттөрү бар. Абышкасынын жанына мынтип түшкөн. Азыркылар андай эмес. Ошон үчүн көп Инстаграмды карасаң өзүңдү бактысыз ойлойсуң. Бүт бардык ийгиликтүү бир эле мен аркада калдым деп ойлой бересиң, бирок жашоо андай эмес. Ачкалар толтур азыр. Азыр операция акча издеп аткандар толтура. Үйүндө туалетке бара албай отургандар толтура. Ичин жарып коюп кечирип койгула. Муктаждык аткарып аткандар. Колу кармай алгандар, тили сүйлөй алгандар, көзү көрбөй алгандар толтура. Кудайга шүгүр деген үйрөнөлү. Сен эң бактылуулардын катарындасың, алсаң аман, өтө бактылуусуң. Мына кечээ мен барып бир роликке тартылдым. Апасы боору цирроз болуп, ракка жакындап калыптыр. Аз күндөрдө эгер карабаса акыретке кетет экен. Бала жалгыз уул өзү донор болуп, булон $29,000 издеп таба албай атышат. А сен жүрөсүң, түнкү саат 12-де мени куттуктабай койду, ажырашам деп. Ажырашсың, бирок андай күйөөнү башка таппайт. Биринчиден ажырашты деген сөз калат, экинчиден Алла Таала ырыскыны бир тепкенден кайтарып бербейт. Үй бүлө сактаган үйрөнөлүчү. Ооба, азыр жашсың, көңүл бөлгөндөр көп, бирок убакыт өтөт, сулуулук да кетет, ошондо көңүл бөлгөндөр азая баштайт. Бир учур келет, сени кызматтан да түртүп коет. Анан карылык келет, аркаңда балаң болосо, бүлөң болосо эч кимге керегиң жок. Өзүңөр деле чоң атаң, чоң энең менен көп сүйлөшкүң келбейт, туурабы? Ачыгын айткылачы. Бир өп коеюнчу десе да мынтип барып, мынтип анан кичине сүйлөшүп отурабыз десе, скучно, неинтересно. Өзүңдүн чоң атаң, чоң энеңе, а бөлөк бирөөгө тем боле. Ошон үчүн келечекти ойлойлу да балдарыңыздар. Мындай инсаптуу болгонду үйрөнөлүчү. Карачы, жакшынакай үй бүлө бузулуп атат, бирок бузула турган деле нерсе эмес да. Ошон үчүн ушул нерсени айткым келди. Көп эле Инстаграмды карай бербегиле, анан көп эле Инстаграмга чыгара бербегиле. Анткени адамдын көзү бар. Көз катуу тиет. 91-жылкы эки үй бүлө, классташтар, аябай жакшы үй бүлө. Экөө тең врач. Болгон окуя. Бирок экөө тең блогер болуп кеткен, бир жакка барса эле сүрөттөрүн чыгарат, балалы болуу сүрөттөрүн чыгарат, үй алуу сүрөттөрүн чыгарат, машинага отуруу сүрөттөрүн чыгарат, саякаттап жүрүү сүрөттөрүн чыгарат. Кызык, бир күн эле күйөөсү келип айтыптыр да, мен сенде мындай чарчап калдым, бир жыл бөлөк жашап турбайлы деп айтыптыр да аялына. Мына адамдын көзү бул башка эч кайнатасы да түшүнбөйт, эл да түшүнбөйт, поклонниктер түшүнбөйт, подписчиктер да түшүнбөйт аны. Ошон үчүн көздөн өзүңөрдү сактагыла, көп эле чыгара бербегиле. Аз биякта жүргөнүңдө эле көп чыгара бербе. Оерттан жакшы баа албай калышың. Бирок чыгарсаң чыгар, илим алып атам, билим алып атам, башкаларга мотивация болсун. Китеп үстүндө чыгар, мындай жакшылыкты тарката берели да, бирок мактанып чыгарбагын. Сүйлөштүкпү? Анан эми кесип тандоо боюнча эмнени айтат элем? Кесип тандоо боюнча 3 нерсени билип ал. Мындай колду мындай көтөрсөңөр. Биринчи, келечекти талда, кайталап койгулачы. Келечегиңди талда. Экинчи, жүрөгүңдү ук. Мындай эмне коркуп атасың, урсаң арашпы? Жабет калды. Экинчи, жүрөгүңдү ук. Үчүнчү, жөндөмүңдү баала. Жөндөмүңдү баала. Анан бирөөлөрдүн кеңештерин баарын уга бербе.